Ниса, каяка кетебиз? Паркка. Бабага де. Бабага кетебиз, э? Салам достор, мен азыр Турцияга эмне базарлык алдым, ошолорду айтып берейин. Биринчи эле кайненеме, апашкама эмне алгандарды көрсөтөйүн. Могундай 2 лосина алдым. Лосинаны аябай жакшы көрөт. Үйдө сөзсүз түрдө кышында лосина кийет да, үйдө жанагындай туникалар болот го, узун свитерлар. Ошолор менен лосина кийип алат. Үйдө удобно депчи. Анан Турцияда эмнегедир жакшы лосина таба албайт. Андан сырткары таттууну аябай жакшы көрөт. Шоколад десең башка эч нерсе жебейт, только шоколад эле болсо болду мага деп айтат да. Ошон үчүн мына могу шоколадты жыл сайын ушу марсианканы аябай жакшы көрөт. Негизи ар түрдүү шоколад алып барып берем, бирок именно ушуну аябай жакшы көрөт. Ошон үчүн бул жолкусунда ар кандай албай эле жакшы көргөн эле шоколадын алайынчы дедим. Мынакей. Бир колбаса кайненеме. Анан сгущенка. Азыр Турцияда негизи сгущенка сатып баштады, баллы речель деп коет да. Бирок биздикине көп окшобойт экен даамы деп апашкам өзү айтты. Мен жеп көрө элекмин бирок. Бир сгущенка кетет. Анан могундай 2 бабаевский шоколад, турецкий кофе менен ошо жанына шоколад коюп алып жейт да. Муну бирок мен өзүм алган жокмун. Муну бөлөлөрүм подарка кылып, ошо кайненең ала кетчи деп берип жиберишти. Анткени мен свадьбама келгенде кайненемди аябай жактырып кетишкен. Подружкаларым дагы, ошо бөлөлөрүм, ошо жыл сайын ушинтип шоколад бир нерселерден алып берип жиберишет. Анан муну ошо бөлөлөрүм кайненеме деп берип жиберишти. Андан сырткары болду. Ушулар кайненеме. Эми кайнежеме мен бир подарок алдым, бирок аны мен азыр көрсөтө албаймын, көрсөткөнгө болбойт. Ошол подарканын жанына ушундай шоколад кошуп койдум. Андан сырткары бир түрк подружкама алам деген болчумун. Подружкама жанагындай кыргыз сувенир, андан сырткары биздин оймолор менен болгон сумка да алып барып берген болчумун. Бул жолкусунда подружкама могундай маскаларды алдым бетине. Анткени бир жолу бизге бир кыргыз кыз, чоң иштешкен кыз, ушундай маскаларды алып келип берген да Кыргызстандан, ошо подружкама дагы, мага дагы. Анан аябай жаккан, ошо түрк подружкама. Именно ушул маскалар жаккан болчу. Булардын бир штугу 23 эле сом экен. Ушуларды алдым. Могу дагы. Ошо болду. Мен только кайненеме, кайнежеме, анан подружкама, түрк подружкама алам деген болчумун. Анан күйөөмө. Эми үйгө алгандарым эле ошол күйөөмдүкү да. Үйгө болсо могундай колбаса алдым, тойбостун. 4 штук алып койдум. Ошо мен жасаган пиццаны аябай жакшы көрөт. Анан ушу тойбостун колбасалары менен көп пицца жасап берейин дедим барганда. Күйөөм дагы таттууну аябай жакшы көрөт. Негизи эле түрктөр таттуу дегенде жандарым беришет го. Ошон үчүн могу 4 плиточный шоколад күйөөмө. Буларды бирок мен өзүм алган жок. Муну да башка бир бөлөм алды. Мондай батончик. Буларды өзүм жакшы көрөм. Анан күйөөм да жакшы көрөт. Ошол үйгө булар. Мондай сары май, ат башынын таза сары майы. Муну мага катталуучум жөнөтүп жиберди. Өзү да нарындык болот экен, мен да нарындыкмын, жердешим салып жибериптир. Үйгө дагы сгущенка алып койдум. Анан кызыма деп мондай кашалардан алдым. Алтайская сказканы аябай жакшы дешкен үчүн ушуну алдым.
Анан үйгө өзүмө моголарды алдым. Турцияда жокпу деши мүмкүн дагы кээ бирөө. Бирок Турцияда бар, конечно, кантип жок болсун. Но мага булардын качествосу аябай жакты. Анткени мен бир канча жолу барып, именно ушундай депкир, чөмүчтөрүн алайын дегенимде баардыгы эле мындай жумшак, үлбүрөп, мындай жаккан эмес мага материалы. Булардыкы аябай жакты. Үйдө мамамдар өздөрү колдонот. Ошо мамамдардан көрүп анан аябай жактырып барып алдым. Мунун чөмүчү жок экен. 2-3 жума күттүм, келбей койду. Кийин келсе мамам алып коет буюрса. Анан мондай камыр жайган. Мунун аты эмне экенин билбейм. Тоже эле Турцияда бар, бирок ошо аябай ичке үлбүрөгөн болчу да. А бул болсо калың экен, аябай жакшы. Анан моундай формаларды алдым. Муну жөнүнө алып койдум, бирок жанагы пельмень кескенге депчи. Учтуу экен, аябай жакшы кесет болуш керек камырды. Анан могундай блендер деп аткам мен, бирок мунун аты чоппер экен, мен билчү эмесмин. Аябай комментарийде мунун аты чоппер деп аябай көп киши жазды го. Чоппер деген сөздү биринчи жолу уктум мен. Муну мясорубка ниетине алдым. Тоже мамамдар колдонот, аябай жакшы экен, этти сонун кылып фарш кылып берет экен. Муну алгандын себеби негизи Турцияда эми каждый шагыңда эле касапчылар бар да. Аларга барып этиңди алып барып берсең, же болбосо ошол жерден эт алганда сразу фарш кылып бергиле десең, сразу эле кылып беришет. Бирок биз жанагы тооктун котлетасын аябай жакшы көрөбүз. Именно тооктун эти менен жасалган котлетаны күйөөм дагы, мен дагы, кайнем аябай жакшы сонун кылып жасап берет. Вот. Ошо тооктун котлетасы үчүн алдым. Көп касапчыда тоокту фарш кылып беришпейт. Ошон үчүн алдым муну. Мунун ичин ачып көрсөтүп коеюн, эгер кызыккандар болсо. Ош базардан эле алдым. 1,5 миң сом. Ой, 1700 сом деп алдым окшойт. Техномир дейт, моундай. Мынакей. Муну комментарийде бир киши мага жазып болчу, аябай жакшы деле эмес экен, бат эле бузулуп калды депчи. Бирок муну колдонгонду билиш керек экен. Мамам айтат, туура эмес колдонду болуш керек, ошон үчүн депчи. Анткени мамамдардыкы 1 жылдан ашты, собсон эле колдонуп атышат. Муну менен фарш да жасашат, жанагындай смузилерди да жасашат. Ошол. Анан өзүмө баса кремимди алдым. Бул крем түгөнөйүн деп калганда эле уже киши издеп баштайм, Кыргызстандан келе турчуларды издеп баштайм. Бирөө келе атса дагы запас кылып постоянно ошо кремди алдыртам да. Мен бетим 20 жашымда аябай бузулган болчу, негизи ага чейин таза болчу, эч нерсе чыкчу эмес. Бирок 20 жашымда аябай катуу бузулуп бетим. Анан лечение алгам. Башында самолечение болгон, конечно, огош бетер жаман кылып таштаганмын. Андан кийин лечение алып, сонун айыккан. Ошол дерматолог жазып берген солнцезащитный крем обязательно всегда колдоносуң депчи. Жай кышы колдоносуң, жөн эле солнцезащитный эмес, именно увлажняющий эффект менен колдоносуң деген. Анан могу кремдер прям самое то да, именно менин бетиме аябай жакшы. Эми постоянно Кыргызстандан алдырта бербей, Турцияда болгон товар менен деле колдонуп көрөйүн дедим. Аябай кымбат маркада алып көрдүм, орточосунда алып көрдүм. Баасы боюнчачы, кымбатын, арзанын орточосунда алып көрдүм, бирок эч бири болбой койду. Бул прям аябай сонун. Ушу кремди колдонуп баштагандан бери менин бетиме эч нерсе чыкпай калды. Болду ушулар.